Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı tuğanlar. Bizden daima aytып sözümüz var. Kimde kim Allah Taala'nın ünlülerinden bir үйге basıp kelgen bolsa, Kuday Taala'nın bir kadamına soğup жатса, ikinci kadamına күнөөс кечирилет дейт. Әр біреудің басқан 10 қадамымызға Құдай Таалам соғып жатса, сол қадамымыз менен пендечилик кылып кетирген кемчиликтерди Құдай Таалам кечирген болсын. Туғандар, бизден ошол бүгүнкү сабагыбыз экстремизм жана радикалдык аракеттерден алыс болуу деген тема экен. Алыс болуу деген тема экен. Эми бүгүнкү күндөгү эң көйгөйлүү маселе ушул эки маселе да. Радикалдык, экстремисттик аракеттер. Эми бул радикал экстремист десек көпчүлүк биде сразу динди түшүнөт го, бул дин эмес. Бардык жакта бар да. Светский экстремизм деген бар, светский радикал деген бар. Мына биз жаклап түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Андан кийин өзүңүздөр деле бир байкайсыздар аны. Эми бизде шариятыбыз боюнча негизи бул өтө катуу четке кагылат. Өтө катуу четке кагылат. Муну татаров деп коет шариятыбыз боюнча. Эми радикал деген өз эмне десе, ошол шарияттын чегинен чыгуу. Шарияттын чегинен өтө аша чыгып кетүү. Бул бизде сөз менен дагы болот, анан аман иш аракет менен дагы болот. Сөз менен дегенде билесиздер эми, аша чаккан сөздөрдү. Сен намаз окуйсуңбу? Кафырсың сен. Ордо кармайсыңбы? Кафырсың сен. Намаз окуйсуңбу? Бол. Сенин колуңан чай ичкенге болбойт. Кыскасы эмне? Радикал да, өтө аша чыгып кетип атат баягы жердечи. А шарият боюнча бул тыюу салынган нерсе. Бул тыюу салынган нерсе. Бул эми сөз менен, иш менен дагы болот. Мисалы иш менен дегенде кандай? Кээрлер мисалы бирөөнүн максаты көрсө жерип баягы эми турайм күнөкөр. Саламдашпайм, сен эмне ичип алгансың сен? Жоголнар, менин жаныма отурба. Мен жаныма жолоо деп ар кандай сөздөрдү айтат го баягы жерде. Эми ал эми күнөкөр болот экен, бирок аны деле өтө жери берген болбойт. Мүмкүн эртең ал туура жолго түшүп, мисалы мен адашып кетишим мүмкүн да. Туура? Ошондо радикалга биз барбашыбыз керек. Ага жол бербешибиз керек тугандар. Бир көчөдөн бир тааныш бар эле. Саламу алейкум, молдоке деп саламдашып калды. Ва алейкум ассалам. Десем, саламдашсак болобу дейт. Болот десем, кел дейт. Колуну кысып кал, кандай десем, жакшы дейт. Неге дейт? Кээ намаз окугандар менен саламдашкысы келбейт, массың деп дейт. Мен айттым, сен адамсың сен, адам болду. Айбан эмесиң, болду. Кел кол бер. Салам алейкум. Анан эми дейт, молдоке дейт, кечирип кой дейт, мен ичип алдым дейт. Бутунда араң турат баягы, деңселип. Анан мен айттым, менден жашың улуу дедим. Маған насаат айта турган убагын келип калган өзү негизи дедим. Эми кара дедим, сен мынтип жүрүшүңдү. Мен туура түшүн дедим. Кудай сактасын. Бизде айтат, ким кандай абалда өлгөн болсо, ошол абалда тирилет деген хадис бар шариятыбызда. Кокус сен азыр өлүп калсаң, масалда өлөсүң дедим. Тирилгенде ушинтип масалда тирилесиң десем, астагфирулла дейт, баягы мас. Карасаң, эми баягылар өтө эле катуу эмес, өздөрүнүн деңгээлинде жакшылап мындай түшүндүрсө болот да баягыны. Мисалы мен ошентип саламдашып туруп айттым, баягы кичине түшүндү да. Болбойсо масың, нар тур, жалоба мага. Сен арамсың, мен арам кылып коесуң дей берсең, ал кайра өчөшөт да баягы жерде. Туурабы? Ошондон ошондой нерселерден айтып болуш керек. Же болбосо дагы бир башкача түшүндүрсөк, түз жолдон чыгуу, аша чабуу деген нерселер да булчу. Радикализм, экстремизм деген түз жолдон чыгуу, аша чабуу дегенди түшүндүрөт. Бул эми динде дагы болушу мүмкүн, саясатта дагы болушу мүмкүн, жүрүм турумда дагы болушу мүмкүн. Демек, бул азыр экстремизм, радикал деген бир эле динде деп түшүнбөшүбүз керек тугандар. Саясатта деле радикализм бар. Андан бираз түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Анан жүрүм турум, көчөдө баскан турганда сүйлөгөн сөзүндө кыскасы эмне, анда дагы ошол радикализм болушу мүмкүн экен да. Эми бул хадисте келет, аша чабуудан, динде аша чабуудан сактангыла, силерден мурдакылар ошол себептен жок болгон деген хадис бар. Аллах Таала Кур'анда эмне дейт? Ва кадалика жаалнакум умматан васата.
орташа үммет кылдык силерди дейт. Биз орташа болушубуз керек. Өтө аша чабып кетпеш керек, өтө төмөн түшүп так кетпешибиз керек. Аллах Таала бизди силерди орташа үммет кылдым деп бизди айтты. Демек, ошол жолду биз сакташыбыз керек, ошол жолду карманышыбыз керек. Эгер бул жолду карманбасак, анда биз зыяныбыз тийип калышы мүмкүн да. Баягы кыргызда сөз бар го, артык кылам деп тыртык кылды деп коет го. Ошондой жолго айланып кетет деп тургандар. Эгерде эмне шариаттын чегинен эгерде аша чабып кете турган болсок, оң эмес тескери жагына ооп кетиши мүмкүн. Кудай сактасын. Эми бул кандай маселе бул? Радикализм, экстремизм деген бул эмне десе, бул туура эмес ой жүгүртүү. Туура эмес ой жүгүртүү да. Бул туура эмес түшүнүп алган да. Өзү туура эмес түшүнүп алсаң, туура эмес ой жүгүртөсүң да. Ошого карап сен кете бересиң. Кудай сактасын ал нерседен. Ошол жагына дагы биз эмне көңүл бурушубуз керек. Эми мисалы бул жерде эгерде биз бир нерсени уктукпу, ошону бир аалымдан, бир устаздан бир тактап сурап алышыбыз керек да. Уккан нерсени эле бирөөгө айтып берген дагы болбойт. Уккан нерсени бирөөгө айтып берсек, анда биз туура эмес болуп туруп, башкаларды дагы жолдон адаштырабыз. Башкаларды дагы жолдон адаштырабыз. Кудай сактасын ал нерседен. Эми муну кандай түшүнөбүз десек, мисалы бул туура эмес ой жүгүртүү, кээбирлер ошо бийликке каршы наразы. Бийликке каршы турат. Бийликти эле жамандай берет. Мисалы өзүн коюп койсо, өзү ал нерсе колунан келбесе керек да, негизичи. Элди дагы ошого тукурат. Бул да эмне? Ошол жанакы радикализм. Же болбосо шариатты өзүнүн туура эмес идеологиясыга ылайыкташтырып түшүндүрөт дагы. Анан ошентип өзү түшүнөт, башкалар ошого түшүндүрөт. Мисалы кээ туура эместер бар да. Эптеп биз халифаны курушубуз керек дейт. Мактат ошол да. Тез арада халифаны курушубуз керек дейт. Халифаны кургандан кийин элди жөнүнө башкарып коебуз дейт. Кандай? Элде биринчи түшүнүксүз керек да, туура. Пайгамбардын жолунда болушубуз керек. Пайгамбардын жолу кандай болгон? Өзү жалгыз болгон акырындык менен элге мындай динди таркатты. Эл динди өзү түшүнүп, өзү кабыл алыш керек да. Мажбурлай албайбыз да биз эч кимдичи. Сразу эле бир эмес, биринчи, экинчи, үчүнчү эмес, төртүнчү этажга секире албайбыз да биз. Ошол жагын дагы биз карашыбыз керек тургандар. Демек, өзүнүн туура эмес идеологиясына аят хадистерди, шариатты ошого ылайыкташтырып түшүнөт өзү дагы, башкаларга дагы ошентип түшүндүрөт. Эми качан адам радикалдык жолго түшүп кетет? Качан радикал болуп кетет? Эң биринчи илим жок болсо. Илим жок болсо, динден түшүнүгү жок болсо, же такыр эле ошол баягы светтик илими дагы жок болсо, баягы анализ кыла албаса, уккан нерсесине эришип кете берет да. Уккан нерсесине эришип кете берет. Ошондуктан бизде эмне илим керек. Арабтарда сөз бар. Ликулли макамин макал дейт. Кырда сууну синген жерге куй дейт. Анан баягыда илими жок, өзү мектепте толук бүткөн эмес болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Анан кичине жакшы сүйлөп койсо, баягы сууну синген жерге куй дегенде тур, анан баягы төгө берет да. Өзүнүн идеологиясына ылайыкташтырып, бурмалап туруп баягы төгө берет. Баягы ошого сугарылып алат дагы, эмне? Ошол туура эмес түшүнүктөн андан кийин кете берет да. Кудай сактасын. Андан кийин бул жерде эмне? Туура эмес рекламаларга, жарыяларга бул эмне? Азгырылат. Кооз сүйлөп койсо, ошого азгырылып кетет. Кооз сүйлөп, көп нерселер ода кылат, башка кылат, ошого бул азгырылып кетет дагы эле, эмне? Адашып кетет. Кудай Таалам өзү сактасын. Андан кийинки дагы себептери, ошо радикализмге түшүп кетүүнүн себептери начар чөйрө. Же болбосо ыйманга болгон тарбиянын алсыздыгы. Үйдө айткан эмес. Бул ишин Кудайга жакпайт балам. Кудайга жага турган иш болсо, сен ошону жасагын, демек Кудайга жакпаса аны жасабагын. Мисалы, но кылган туура эмес, бирөөнү сен мажбурлабагын бирөөнү. Аны ар кимдин өзүнүн ой пикири бар. Сенин ой пикириң бар, меники өзүнчө башка пикир. Сен өзүңдүн пикириңди мага таңуулаба балам. Деп туруп, эмне? Ошол нерсени үйдө тарбиялаш керек да, үйдө бериш керек ат-эне. Анткени үйдө сен бербесең, көчөдөн башка бирөө берип коет экен да ошо баланычы. Эртең балаң экөөң чай иче албай каласың эгердечи. Өзүң тарбияны бербесең. Ата андай турбайбы, мындай турбайбы? Эгерде шариаттын жашай турган болсо, биринчи мен сени соттомокмун дегендерди отабыз. Анткени атасы өзү түшүнбөйт да. Өзү тарбия берген эмес, баласы туура эмес багытка өтүп алган, келип туруп ата энесинин тилин укпайт, ата энесине сүйлөгөн ошол.
Eğer şariat menen yaşap kala turgan bolsa, birinci men seni көрсөтмөкмүн деп чыгып жерде. Эми атасы баласынан ошол сөздү угуп атканда наразы болот. Бирок наразы болайын десе, өзүн эч нерсе үйрөткөн эмес да. Наразы болуш үчүн биринчи өзүбүз балабызга бир нерсени үйрөтүш керек да. Үйрөтүп, андан кийин ошону талап кылышыбыз керек. Мисалы биз балабызга намаз үйрөтпөй туруп, намаз окуп балам, окуп алсаң мен наразымын деп. Кантип наразы болосуң сен өзүң намазды үйрөтпөсөң? Же өзүң намаз окуп алсаң? Ошондуктан ата-эне биринчи өзүбүз үйрөтүшүбүз керек экен. Бул не дедик? Чөйрөнүн начардыгы чөйрө тарбиялап коет. Балага биз чөйрөнү да тандап беришибиз керек экен да. Чөйрөнү тандап бериш керек экен. Азыр эми карасаңыздар, мектептен баштап эле, ушу менин бир таанышым айтат. Кошунасы бар экен, билбейт экен дейт. Мына момент келейди элдер, балдар көп алат экен деп тез-тез эле кайрап келсе өтүп кетет экен, кайра. Анан кийин bir gün soda kılasa, erten cevap veresinger var Kudayın aslında. Şu baldar bağırın uğulap deyip bir ayal aytıptır da. Bulaya nigant oytat deyip düşünmedim deyip de. Anam belki koşunasıga men düşündüm deyip de. Bu moment ki uşunu jattap, jittap alıp durup kayıf bolup mektepten okusulan yaşlar. Mas bolot dese, oşondoy anam verip duruyor. Oşon sen bilgen emez eken de karasan. Ошондон кийин баягы алып келбей койду дейт, баягы магазинден көрбөсүңөр. Демек чөйрөдө, чөйрө ошентип тагын, белки досторунан жүрсөң, жыттап көрсөң, башка деп туруп эмне, чөйрөсү ошентип тагын, сен үйдө тарбия бере албаса кыйын да. Башка бирөөгө оңой эле азгырылып кетет баягы жерде. Бир жолу жыттап алгандан кийин кайра карай жыттагысы келе берет экен да аларчы. Көрбөсүңөр. Анан ошол чөйрө бузат экен да чөйрө. Мисалы аны чөйрө өз теңди бирөө ошону көрсөтпөсө, каяктан билет ал бала, туурабы? Үйдө ата-энеси көрсөтпөсө, каяктан билет ал нерсени? Анан дагы бир инелердин бирөөсү айтат, жанагы машинамды оңдоткон барсам дейт, бир бала келип туруп, карп барбы деп сурап атат дейт. Жок ал деп сөктү дейт баягы. Жөнү берип койбойсуң сурап атканда. Эмне сөкөсүң дейт. Сен билбейсиң. Буларды ошо пакетке ошону пысылдатып алып туруп, жыттап уктап калат мына жерде. Бул мас болот да десе, анан разы анда бербе анда. Катуураак сөк дедим деп баягы жерде. Баягы баланы сөгүп кууп атат дейт. Көрбөйсүңөр. Демек, чөйрө деп туугандар, чөйрө. Эгер чөйрөгө балабызга бир жакшы чөйрө тандап бере турган болсок, балабыз келечекте бизге алкыш алып келет да. Эгерде биз чөйрөнү өзүбүз тандап бере албадыкпы, өз оюна жөн койдукпу, балабыз бизге алкыш эмес, каргыш алып келиши мүмкүн да. Себеби бизде ушундай сөз бар. Бирөө бир жаман иш кылса эле, эмне атаңа наалат болсун деген сөз бар, билесиңер. Өзүнө айтпайт. Ошол замат атасына айтып, атаңа наалат болсун дейт. Же болбосо кимдин баласысың? Атаңа рахмат дейт. Көрбөйсүңөр. Демек, балага ата жооптуу экен да. Ошондуктан эртең балабыз бизге алкыш алып келе турган болуш керек да, каргыш эмес. Эми ошо тарбиянын алсыздыгынан келип чыгат экен да, бул радикализм деген дагы. Анан кантип сактанабыз дейт. Негизи ошол нерседен кантип сактанабыз десе, ишенимдүү булактан илим алыш керек. Ар кимден эле, интернеттен эле ар кимди угуп, баланчанын лекциясы бар экен деп, ар кайсы ученыйлар деп угуп, орча кыргызчаны угуп, андан илимдүү боло албайбыз биз. Атайын бир устазды кармаш керек. Ишеничтүү устаз болсун да. Ал мына шарият боюнча мындай, Ханафи мазхабында мындай, Матуридияда мындай деп туруп үйрөтө турган болуш керек да. Эгер андай болбосо, ишенимсиз булак болсо, эртең сен дагы ошо башка бирлердин бирөөсү болуп калышың мүмкүн да. Кудай сактасын. Анан дин тутууда биз дайыма орточо жолду карманышыбыз керек. Өтө аша чаппаш керек. Мисалы бир жамаатка кирип алып, менин жамаатым гана туура, сен туура эмессиң, сен андай кылбасаң сен мусулман болбойсуң деп туруп эмне? Ошол жамаатташуудун эң коркунучтуу жери ошол да. Только өзүнүн жамаатын кармайт дагы, башка жамаатты кафирга чыгарып коет, Кудай сактасын. Биз орточо пайгамбардын жолун, Ханафи жолду кармасак ошол жетет өзү негизи бизге. Жамаатташуунун кереги жок өзүнө. Жамаат болуп, ошол бизде баягы бийликтегилердин дагы айтканы туура эле, жамаатташуу болбош керек. Бардыгы ошол бир муфтиятка баш ийишибиз керек деп атпайбы? Ошол маселе да бул жерде. Сен жамаатташканда только өзүнүн жамаатына күйөт, сага мага бизге күйбөйт ал. Бир гана өзүнүн жамаатын гана ойлойт, ошол жамаатка гана тартып тура берет. Демек биз дин тутууда орточо болушубуз керек экен. Анан алымдардан сураш керек экен, сурай турган нерсени. Анда да эмне? Ишенимдүүрөөк болуш үчүн алымдардан сурап тактап туруп, анан айтыш керек да. Бул жерде анан менимче мындай болсо керек, анан менимче мындай эмес деп туруп талкуулай турган бул
Баягы чоң энеңдин огород эмес деп коет го баягы жердечи. Бул шариат деп коет. А бирок жашоодо кандай? Мисалы бирөө ооруп кала турган болсо, врачтардан сурайт. Бул кандай дары ич керек, кандай укол салыш керек деп, ошонун айтканын кылат дагы. Шариатка келгенде баары муфти болуп алат да. Жок, бул мындай болсо керек. Ал молдон айткан туура эмес ал, туура эмес ал. Мындай деп. Өзү Фатиханы нормально окуй албайт. Фатиханы нормально окуй албайт, дагы муфти фатва берет. Жок, андай эмес, ал мындай болбош керек, мындай болуш керек өзү. Мен чоң атамдан уккам, тай атамдан уккам, тайтам ушинтип айтчу эле деп. А тиги молда ол Курандан айтып атат, пайгамбар айткандан айтып атат да баягы жерде. Кудай сактасын. Ошондон аалымдардан сурашыбыз керек билбеген нерселерди. Анан жаштар арасында туура түшүнүктү таркатуу керек. Анын үчүн биз балабызга туура тарбия беришибиз керек, туура чөйрө тарбия, туура чөйрөнү тандап беришибиз керек. Ошондо чөйрөсү туура болсо, балабыз дагы туура болот да. Эгерде чөйрө туура эмес болсо, балаң дагы ошол жакка карап кете берет. Мен дайыма айтып жүрөм, биздин балабыз бош стакан сыяктуу. Бош стакан сыяктуу. Ошого биз үйдөн суу куйсак, суу, сүт куйсак, сүт, максым куйсак, максым болот да. Шора куйсак, шора болот. Эгерде биз ошону пайдаланып, өзүбүздүн балабыздай адал жолго пайдаланбасак, соседтер кийин ага пиво куюп коюшу мүмкүн. Арак куюп коюшу мүмкүн. Бозо куюп коюшу мүмкүн. А бозо куюп койсо, бозо эле го деп ойлобошубуз керек. Ал бозону билесиздер. Бозо шариатта туура эмес. Мага кээде суроо берет да. Неге кымыз ичсе болот дагы, бозо ичсе болбойт дейт. Мен тамашалап коем. Кымыз уктатат, бозо ырдатат дейм да. Айырмасы ошол. Туурабы? Кымызды салганда эле башынан эле кичине ачуураак болсун, элдер кызык көрөк, мас болуп ичсин деп туруп, ниет ошондон кетет да. Анан ошол эмени илимди түшүнгөн бир киши менен сүйлөшүп отурсам, ал сону кылып түшүндүрүп берди да. Брожение деп коет. Ачыйт го бизде. Ачыган экиге бөлүнөт экен да, спиртное брожение, молочное болчу. А бул жерде биздин кымыз молочный брожение болот экен, а берки бозо спиртное брожение болот экен да, мас кылат экен да. Эгерде бозо эмеге кымызга дагы мисалы мейизди бирдемкелерди кошуп ачытсак, ал деле ошо спиртке айланып кетет экен. Көрбөйсүңөр. Ошондуктан биз ошо балабызды стакан идишти жакшынак кылышыбыз керек да баягы жердечи. Өзүбүз ошону толтурушубуз керек. Анткени ал бош да, биздин жаныбызда турат. Ошо эмне болсо куйса мен даярмын. Мен ушул бир нерсе куюш үчүн жаралганмын деп стакан күтөт да. Ошондой эле бала биздикиби, ошого бир жакшы нерсени өзүбүз беришибиз керек. Биз бербесек башка бирөө эч качан бербейт. Же ишеничтүү бирөөгө бериш керек. Ошол илимди үйрөтүш керек. Анан кийин диний фанатизм деп коет, бул не туура эмес иштерге себеп болот экен да. Көптөгөн туура эмес иштерге себеп болот экен. Бул фанатизм деген нерсе. Бул кандай десе, мисалы мен Ханафи мазхабындамынбы? Болду. Башка мазхабтарлар болбойт алар. Башка мазхабка ыктыда кылып намаз окуган дагы болбойт. Башка мазхабтан кыз алган дагы болбойт деп өтө фанат болуп кетет да. Же болбосо эмне өзүнүн бир жамаатка кирип алган, андан башка жамаатты бир жолу эмне душман көрсөтүп коет да баягы жерде. Душман катары көрөт. Демек бул туура эмес. Кудай таалам өз сактасын, ошол нерселерден биз алышып болушубуз керек. Андан кийин өзүнүкүн туура деп эсептеп, башкаларды капырдыкка чыгарып коет экен да андайларчы. Капырдыкка чыгарып коет. Мисалы менин жамаатым ушундай, мен ушул жамааттамын. Менин жамаатым гана туура. Сенин жамаатың туура эмес. Же сен туура эмесиң. Сен сөзсүз мына жамаатка киришиң керек. Мына жамаатты кармашың керек деп туруп, эмне өтө фанат болуп кеткен дагы башкаларды динден чыгарып коет. А бирок мисалы мен анын жамаатына кошулуп болсам, мени деле туура эмес деп коюшум мүмкүн. Анткени мен пайгамбардын жолунда жүрөмүн. Пайгамбар айткан хадистерди билемин. Абу Ханифанын жолун жолдоймун. Абу Ханифанын жолунда жүрөмүн да. А тиги болсо эмне жөн эле ээрчий берген да мындай. Сокур ээрчий берет да, кичине мындай анализ деген нерсе керек да. Анализ деген керек. Ошо устаздардан сураш керек, алымдардан. Чөтө мына ушинтип атат, ошол туура элеби? Ошол жамааттан башкалардын баарын эле динден чыгарып коюп атат го деп бир сурап тактап коюш керек. Сокур эле мындай ээрчий бербеш керек да, ошол ким эле айтса сеники туура деп ээрчип кете бербеш керек. Ал туура эмес. Мисалы, пайгамбарыбыз айтат го, менден кийин 30 жалганчы чыгат дейт. Бардыгы мен пайгамбармын деп жар салат дейт да.
Бирок мен неге акыркы пайгамбарым деген. Бирок ошо пайгамбардын убагында эле бирөөсү чыккан да, жалганчы Мусайлама деген бирөө чыккан. Пайгамбарыбыз ошо согушка барганда бир сахабанын көзү куюлуп калат да. О согушта сахабалар ушундай экен, колу үзүлөйүн десе кесип салат экен дагы эле байлап туруп согушуп кете берет экен да. Баягынын көзү да мындай куюлуп калган экен, кел кесип салалычы эме десе, жок деп көзүн көтөрүп алып туруп пайгамбарга барат дейт. Баягы сахабачы. Пайгамбарга барса Аллах Таалага дуа кылып туруп, бисмилла деп мындай сылап койсо, мурдагынан да жакшы көрүп калган да. Баягы сахаба айтат, мен кайсы көзүм жарадар болгон өзүм да сезбей калдым дейт да. Мурдагынан да жакшыраак болуп калды. Бул мужиза да, пайгамбардын мужизасы. А жанакы жалганчы афирист Мусайлама аны угаттаган жанындагылар айтат, о тигилердин пайгамбар Мухаммад бирөөнүн көзүн сакайтып коюптур. Сен пайгамбармын эле дейсиң го. Мунунун көзүнө бир сакайтып берчи деп, кичине көзү начарак көргөн бирөөнү алып келген, алып келип бисмилла деп суласа, эки көз да көрбөй калыптыр баягынчы. Анын афирист экендигин Аллах Таала ошол убакта эле доказать этип койгон да. Бирок урусу эмне деген биз билебиз. Мусайлама афирист экендигин билебиз. Мухаммад чыныгы пайгамбар экендигин дагы билебиз. Бирок бул афирист болсо дагы ишене беребиз, анткени бир уруудан болобуз деген да, карасаңар. Кандай болбош керек тугандар бул жердечи. Biz ошол не пайгамбардын жолун жолдошубуз керек. Ошого туура жолду, туура алымдарды угуп, туура устаздардан кеңеш алып турушубуз керек да. Анан туура эмес багытка түшүп алсак, Кудай сактасын. Кайра эле өзүбүзгө зыян болот. Эми зордук зомбулукка үндөйт экен да, баягы радикалдарчы зордук зомбулукка үндөйт экен. Мисалы жихад деген нерсе бар бизде. Мисалы эң күчтүү жихад нафсиңе каршы туруу деген сөз да. Аны бул не? Жок, башкача түшүндүрөт да. Тынч эле жаткан элге тукурат. Жок, мына эме жихад деген ушуларды жихад кылыш керек. Булар намаз окуйт, дегенде кылбайт деп туруп, туура эмес багытка үгүттөй берет да. Элди ошого чакырат. Курал жарак колдонууга чакырат. Бул радикализм, экстремизм. Кудай сактасын ал нерседен. Анан террордук уюмдарды колдоп, алардын идеологиясын жайылтат, мисалы интернеттерден баягылар таркатат. Кудай сактасын. Булдан ошол не? Радикал экстремисттер ошолор. Террордук уюмдарды колдоп, ошолордун идеологиясын жайылтып, өздөрү ошого мүчө болуп алат. Анан ошол не? Ошолордон желектер бар, капкара желектер бар. Ошолорду реклама кылып, ошолор таркатып, ошол менен алектенип калат экен да. Кудай сактасын. Бул өтө аша чабуу, шариатка каршы, бүтүндөй каршы шариат боюнча. Анан же болбосо өкмөттү күч менен кулатууга чакырат. Булар эмне шариатты аткарбайт, шариат менен жашашыбыз керек деп туруп. Шариат менен жашай турган болсоң, биринчи өзүңдүн үйүңдөн башта. 6 бир тууган болсоң, 6 башка пикирдейсиң го, каяктагы шариатты сүйлөйсүң сен. Туурабы? Биринчи үйдөн башташ керек. Анткени пайгамбарыбыз Аллах Таала эмне деди? Ва анзир аширатакал акрабин. Өзүңдүн жакындарынан башта деди. Пайгамбар өзүнүн жакынынан баштады. Биз да өзүбүздүн жакыныбыздан баштайык, о өкмөттү жөнөп коелу, Кудайга шүгүр. Биз да намаз окуганга рухсат берип атат, орозону кармап атабыз. Мисалы кафелерге барганда намазды кеңир окуп атабыз. Мына кошуна мамлекеттерге барсаң, көчөдө намаз окуй турган жер жок, кафелерде жок. Бизде Кудайга шүгүр. Ушундай бир мамлекетибиз бар, альхамдулилла. Кафелерге барсаң намазканасы жок болсо наразы, бир намаз окуй турган жер кылып койсоң болбой белемби? Ушунча адамдар келип атат деп зордук кылабыз го, кафелерге барып алып. Башка мамлекеттерде андай нерсе жок, ишиң эмне сенин деп бизде штраф салат деп баягы жерде. Макул байке кечиресиз, бизде шарт жок эле деп туруп, жай намаз коюп койгон кээ бир кафелерде. Мына бош комната, кабинага кирип окуй коюңуз деп туруп, шарттарды түзүп атат. Ушундай бир мамлекетибиз бар, аны барташыбыз керек, кармап калышыбыз керек туугандар. Аша чапкан болбойт эч качан. Мындай мамлекет дүйнөдө жок, Кыргызстандай мамлекетибиз. Мындай эркиндик жок эч жерде. Алар болсо эмне радикалдар өкмөткө каршы, өкмөттү кулатууга, бийликти алууга элдерди үгүттөйт. Кудай сактасын анда. Бийликти капыр дейт да, аларчы. Эмнеге десе шариат боюнча жашабайт дейт. Аллах Куранда айтат: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха." Аллах пендеге күчү жетпеген ишти буйрбайт дейт. Биздин күчүбүз эмне? Сен бир туугандарыңды дават кылдыңбы, намаз жөнүндө айттыңбы? Ошону сурайт бизден, Сен бийликке насаат айттың да, аны сурабайт бизден. Ар кимдин өзүнүн милдети бар. Бийликтегилер Кудайга шүгүр, мына бизге рухсатты берип атат. Мына мусулмандарга шартты түзүп атат. Мына мечиттерибиз ачык, Кудайга шүгүр. Бар шарттар бар. Демек эмне? Ошол башаламандыкты уюштуруп, ошо каршы бийликке каршы үгүт жүргүзүү. Бул радикал экстремист жамааттар. Кудай Таалам өзү сактасын. Алардын негизги эле максаты кокус сен өлсөң, шейит кетесиң дейт экен да, карасаң. Кокус сен өлсөң, шейит кетесиң деп ошондой бир азгырыктарды ошону айтат экен. Же болсо алардын не соц тармактардан ошол не күнөөсүз менен күнөөлүүдү айырмалабастан эле ошол радикалдык үгүт жүргүзөт да. Бир улутту жамандап,
же болбосо bir eldi жамандап, же bir жамаатты жамандап, ошондой bir ойлорду айтат. Бул радикализм, Кудай сактасын. Эми кыскача мен түшүндүрүп кетейин. Бул эмне? Экстремизм деген эмне десе, өзүнүн көз карашын күч менен башка бирөөгө таңуулоо. Бул экстремизм экен. Радикализм эмне десе, жумшак жолду четке кагып, кескин катуу жол менен мамилени чечүүгө аракет кылуу. Бул радикализм экен. Жумшак жол турат. Жок, катуу айтыш керек дейт. Баягы жерде. Эми бул нерселердин кооптуу жагы кандай? Кандай кооптуулугу бар? Коомдо ошо бөлүнүүнү, жек көрүүнү пайда кылат. Мисалы ошентип берсең жек көрүп калат да. Мисалы сакалың болсо ошентип турсаң, сакалчандар баары эле ошондой деп туруп, бизге дагы сөз тийгизет да. Сакалчан дегенде. Туурабы? Же сакалын алып коюп кылыш керек ошол ишти. Жаштар туура эмес агымга тартылып кетет. Тынчтык, биримдикти жоготот мамлекетибизде. Terrorizmге жол ачат. Ал эми ислам не дейт? Ислам жөнөкөй нерсе менен бир-эки сөз менен чечип койгон. Жөнөкөй болгула, динде ашкери катуулуктан сактангыла деген пайгамбар хадиси бар. Жөнөкөй болгула, динде өтө ашкери катуулуктан сактангыла деди. Туп-туура сөз, бир эле хадис. Ушул жетиштүү. Өтө биз аша чаппашыбыз керек. Аллах Таала Куранда эмне дейт? Ошентип биз силерди орто жолду карманган үммөт кылдык дейт. Орточо жолду карманган үммөтбүз. Радикал идеялар башында кооз көрүнүшү мүмкүн, бирок кийинчерээк Кудай сактасын, алар не бул өкүнүчтүү болуп калат ал жагы.